Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу номер 61-Кычан Жакыпов атындагы жалпы орто билим берүүчү жатак мектебинде география мугалимдеринин учур талабына ылайык тажрыйба алмашууга өбөлгү болгон облустук семинар болуп өттү. 21-кылымдын ийгиликтүү билим берүү чөйрөсүн түзүүдөгү мугалимдин ролу аталышындагы бул семинар өзүнө түрдүү багыттарды камтыйт. 12 жылдык билим берүү концепциясына өтүп жаткандагы негизги билим берүү системасындагы алдын ала болжолдонуп жаткан кыйынчылыктарды жеңүүнүн стратегиялары, ыкмалары менен тажрыйба алмашуу максатында өтүп жатат. Бул мугалимдерге эмне пайда алып келет дегенде, азыр өзүңүздөр билгендей, Сингапур методикасы боюнча жалпы Кыргызстанда ушул илим багытындагы предметтик мугалимдер окуудан өтүп жатат. Ошол окуудан өткөн мугалимдерибиз ошол Сингапур методикасы боюнча сабактарды өтүшөт, долбоордук иштерди, тарбиялык сааттарды өтүшөт. Бул негизинен ушул келген мугалимдер ушул биздин мугалимдер менен тажрыйба алмашып, өздөрүнүн дагы билим кутужасын, сандыкчасын толтуруп кетет деп ишенебиз. Аталган семинарда алгач мектептин билим берүү жаатында жетишкендиктери боюнча видео баяндамада маалымат берүү менен башталып, ийгиликке жетишүүнүн ыкмалары менен бөлүшүштү. Жаңы системага өтүү аябай мындай кыйынга турат дегеним, себеби мугалимдерди окутуп, биринчиден ошо мугалимдерди көндүм адаттарына ошо үйрөтүп туруп, анан кийин кайтарым байланыш менен ошол системага өткөрүү жол тандалып алынды да. Ошондуктан бул география предмети боюнча гана өткөрүлбөстөн, бул жерде илим предметтери боюнча баардык ошол так илимдер боюнча, андан кийин башка предметтер дагы каралган бул семинардын программасында. Семинардын жүрүшүндө критериалдык баалоого негизделген окутуу, табигый илимдердеги концептуалдык түшүнүктөрдү өнүктүрүү, суроо талапка негизделген окутуу сыяктуу бир нече ачык сабактар өтүлүп, ага келген мугалимдер катышып өз бааларын беришти. Бүгүнкү ушул өнүгүү жолунда мамлекетибиздин билим берүү системасындагы жаңылануу мезгилиге, күнүгө туура келип турат. Билим берүү системасында бүгүнкү күндө биздин билим берүү министрлиги, ошол биздин президентибиз колдоп Сингапур методун кабыл алган. Азыркы сабактарда деле мына ушул мугалимдерибиз ушул методду сонун пайдаланып өттү десек болот. Астрономия сабагы болду. Ага бизге аябай жакшы түшүндүрдү. Себеби дегенде бизге азыркы мезгилдеги болуп жаткан нерсени көрсөтүп берди. Ошондой эле бардык нерсе колдонулду сабакта. Диаметрин өлчөңүздөр деди, жердин, ошондой эле жердин күн системасында айланып турган 9 планетанын диаметрин өлчөп көрсөткүлө деди. Аябай жакшы түшүндүрдү. Себеби дегенде бизге өлчөмүн бардыгын көрсөттүк, сызгыч менен өлчөп 9 планетаны өлчөп көрсөттүк. Эми келечекте биз дагы окуучуларыбызга ушундай методду өтүгөнгө аракет кылабыз. Себеби бул азыр заман талабына ылайык. Мындан тышкары аталган мектептин мугалимдери тарабынан долбоордук иштердин мастер-класстары көрсөтүлүп, окуучулардын заманбап билим таймаштары уюштурулду. Семинардын соңуна 21-кылымдын ийгиликтүү билим чөйрөсүн түзүүнүн структурасы жана ошондой эле география сабагы боюнча олимпиаданын материалдары менен иштөө усул ыкмалары дагы бөлүшүлдү. Кара Суу районунда олимпиада жылда Кычан Жакыпов мектебинде 3 жыл катар менен республикадан 1-2, областтан 1-2 орундарды алгандыгы үчүн окуучуларыбыз атайын ошол максатта коюлган. Бүгүн география мугалимдерине практикалык иш жана сабактарды көрсөтүп, география предметинде көптөгөн кызык сабактарды өткөрүлүп жатат. Бул семинардан алынган көндүмдөр жана билимдер эми иш чарага катышкан мугалимдер тарабынан Ош облусунун бардык мектептерине жайылтылмакчы. Бул жерде топтотонун таркадыңдар, бул жерде топ менен